такие же, как и у обычных работников. Единственное, что вводится понятие электронного трудового договора и другие, да, моменты есть специфические, которые вот как раз в отдельную главу выведены, 32-ю примечание. Кыскараак жооп берсек, мынака, мен азыр сиздин ордуңузда болгондо башка жерде жооп бермекмин да. Вот мен сизге мына түз эле суроо берейинчи. Эгер мынака өзүңүз айттыңыздар, бардыгын пандемия убагында көрсөттү деп. Пандемия убагында бизде дистанцион окуулар болду. Бир мугалимдин бир жанакы керектүү жабдык менен эч ким камсыздап берген жок. Кээ бир жерлерде интернеттер тартпады. Кээ бир жерлерде кээ бир мугалимдердин андай мүмкүнчүлүгү жок. Ошентип алып барып күндө интернетин улап төлөп окутканга. Алардын ошондой укуктар кандай корголот? Мен ошол боюнча сурадым эле. Каяктагы нерсени айлантасыздар. Бул деген нерсе сиздердин чөткө ошонун ичинен билбегендин белгиси болуп атат. Бир ток тармагында келип туруп, бул жактан жооп берип атасыздар. Мен суранып кетет элем. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, мындай маселелер каралып атканда ичинен билген адамдар келсе, келип алып эле биздин убактыдан алып, өздөрүнүн дагы убактын алып, бир суроонун тегерегинде эле айланып жүрө бербестен. Эгер билген адам болсо, чөткө бир кыска сөз менен жооп берилет. Суроолорго. Жок, ошого айтып атпайсызбы? Ошол учурда мыйзам жок болчу. Мыйзам жок болчу, поэтому такие проблемы были. Вот и мы предлагаем, чтобы внесли эти изменения. Айтып атпайсызбы? Бул проблема чечилет. Ошол учурда мыйзам жок болчу. Мындайда сиз мага үйрөтпөсөңүз, биринчиден. Экинчиден биз деле билет элек мыйзам жок экенин. Ошону мен сурадым, эгер мыйзам кабыл алынса, кандай силер жактан камкордуктар болот деп. Ошону чөткө айтышыңыз керек эле. Мыйзамдын жоктугунан мындай болду. Азыр эле эмне мыйзам кирсе эле интернеттер бар жок жака жетип калдыбы? Азыр барбы шарт бизге мына аралыктан иштейбиз деп атасыздар. Биздин кыргыз мамлекетибизде толук кандуу Кыргызстандын 4 бурчунда ошондой шарт барбы? Барбы ошондой шарт? Кандай? Бул эмне деген жооп мындай кылып? Эмне деген мамиле болуп атат бизге? Өкмөттүн өкүлү. Биздин полномочиябызда эмес да. Не деген мамиле бул? Мына ийин кушуруп туруп жооп бергени. Давайте тогда я этот меме киргизейин анда. Ошентип мынтип эмес, бизге сөз менен нормальный мына жерде келип маалыматты бере турган адамдар келсин, анан карайбыз. Бүгүн күн тартибине алабыз бүгүнкү маселелерди. Всё. Не деген маселе бул эми? Койчу деп койсом келип алып туруп бул жерде түз суроо берип атса кайра неме кылбастан. Мына мен суроону бердим. Билбейин дейт. Ким билет анда? Анда мыйзам пока даяр эмес экен. Биз биринчи бул мыйзамды кабыл аларда ушул мыйзам иштеп кете турган шарттарды түзөйлү Кыргызстанда. Андан кийин мыйзамды алып барайлы. Биз аттан биринчи арабаны сүдүрөбөйлү анда. Давайте ошону билип келиңиздер, чөткө биз ушул мыйзам кабыл алынса, биздин бар жок шарт бар, ошондо иштеп кетебиз деп келиңиздер, карайлы. Мен сунуш. Рахмат, Айбек Тураталиевич. Айтыңызчы, сиз замминистр болосузбу же ким? Или зампредседателя, да? Зампредседатель. Өзү негизи председатель Федерации профсоюзов өзү келиш керек эле бүгүнчү. Сиз ким болосуз? Эмиль Шурубекович Кызаев командировкага кетип калыптыр Москвагачы. Сегодня утром уехал в командировку. И меня попросил поприсутствовать, поучаствовать на заседании. Мы вот сейчас, Нурдолет Сатыбекович, что в свое время не было такого закона, поэтому мы решили тоже инициировать, в том числе мы, да, профсоюзы, и государство, Министерство труда, инициировать данные поправки. Если будут приняты вот эта редакция закона, которая сейчас предлагается, все эти проблемы будут сняты. О том, что не регулируются отношения у дистанционных работников. Тоже касается и создания условий для работы, касается охраны труда, защиты их там от незаконных увольнений и так далее. То есть все регулирование работников, занятых дистанционно, предусматривается в этом законе. В связи с чем мы просим принять данный закон. Здесь... Мен сизге башка суроо берип атам. Сиз ким болосуз? Зампредседателя болосузбу? Мен Кыргыз Республикасынын Тоо-Кен металлургия профсоюзунун төрагасы болом, тармактык комитеттин төрагасы болом. И сиз ушундай жооп берсеңиз болобу? Кандай? Вместо заместителя председателя вы можете прийти, да, и объяснять, заместитель, да? Нет, и вторая должность на общественных началах заместитель председателя Федерации профсоюзов. На общественных началах. Смотрите, у нас Кызаев Эмиль Шурубекович уехал в командировку. 2 заместителя тоже уехали на съезд.
Азирет Мырза, Два штатных заместителя тоже Азирет уехали, Мырза. и мне поручено было поучаствовать на Өзү заседании. негизи Я здесь сам... эмгекчилердин укугун коргой турган профсоюз тура, Федерация профсоюзу. Биз ага абдан маани беришибиз керек. Ушул комитетке өзү келсе, өзү жок дегенде заместители келсе, биле турган, суроого жооп бере турган. Эми алар шаарда жок болуп атпайбы, командировкага кетип калды. Давайте Эльзара... По уважительным причинам не участвуют они здесь на заседании. Хорошо. Мен толуктап коеюнчу. Эгер шаарда жок болсо, биз дагы айтып атабыз. Ошону түшүнгөн адам келсин деп. Мынакей сиз эмгекчилердин... Мен түшүнүп атам, ушул Жок, мыйзамды... эмгекчилердин укугун коргойбу, сиздердин профсоюз? Бул мыйзамды биз... Мен сизге суроо берип атам, эмгекчилердин укугун коргойбу профсоюз? Ооба, сөз. Эгер сиз азыр колдойбуз деп атасыз, сиз эгер чыныгы эмгекчилердин укугун коргойм деген тарапта болсоңуз, мен сизге дагы айтып коеюн. Эгер ошондой максатта болсоңуздар, биринчи айтмаксыз, мыйзамды туруп туруңуз. Биз ошол эмгекчилерге шартты түзөйлү. Мына кечээки мындай сиз өзүңүз айтып атасыз, ошол убакта мыйзам жок эле деп. Мен сизге ошондо дагы суроо бердим, мыйзам болсо эмне өзгөрүлүп кете беле бизде шарт деп. Биринчи шарт түзүш керек. Биринчи ошол эмгекчиге шарт түзүп бериш керек. А шарты жок, каяка шашып атасыңар мыйзамдан да? Эгер сиз азыр ошону түшүнгөн болгонуңузда айтат болчусуңар, мынакей, мындай биздин өлкөнүн могу райондорунда, бул жерлеринде, мына айыл кыштактарда интернетте тартпайт, аралыктан кантип иштейт. Бул тармакта мындай маселе бар. Буну кантип жоёбуз деген маселе көтөрөт элеңер. Түшүнбөгөндүктөн келип алып туруп мыйзамды чыгарайлы деп атабыз. Бизде ошондой түшүнбөстүктүн артынан мыйзамдар чыга берип, мамлекет сазга батып атат. Эртең шарт жок алып барып туруп, дагы бирөөнү жөндөн жөн эгер ошондой жумуш убагында бир интернеттен мүчүлүштүк болуп, убагында бир связга чыга албай калса, бир байкушту дагы иштен аласыңар. Сен жок давай, бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн. Бизде ошон үчүн мындай мыйзамдарга иштебей атат. Ушинтип биз эрте кеткенибиз үчүн. Ушинтип отуруп алып туруп, калп эле түшүнбөй отуруп туруп, колдоп кое берели дегенден. Айтса мынтесиңер, биз жооп берип атабыз деп. Эгер мынакей ошондой болуп калса деген биз суроону берип атабыз. Сиздер жактан кандай жардам болот деп. А сиз айттыңыз, мыйзамды колдоп кое берели деп. Чөткө айтышыңыз керек эле. Вот мындай болуп калса, биз коргойбуз. Мынакей бул келгенден кийин бизде мындай недостаткалар бар. Эгер ушундай убакытка биздин ошол жумушчу туш келип калса, биз профсоюз федерация мынау закон негизинде колдойбуз деп жооп бериш керек. Жок, биз азыр биринчи укуктук базаны, укуктук основаларды түзүп атабыз да, туурабы? То есть вначале надо создать законы, а потом уже реализация этих законов. Анан интернет боюнча бул мамлекеттин задачасы, жана жергиликтүү бийлик бар, иш берүүчүлөр бар. Алар түзүп берет да. Депутаттарга сөз бериңиз. Урматтуу депутаттар, урматтуу аппарат, биздин комитеттин аппарат. Мисалы үчүн чакырылганда биздин астыбыздагы таратылган кагазда председатель деп турат. Хорошо, бүгүн председатель келиптир. Тактап туруп канчанчы съездге кетти, эмнеге бир иш сапары менен кетти. Могу жерде целый мынакей мыйзамды артка тартылып атат да бердечи. Азыр артка сунуш берилди, мынакей азыр артка кете турган болсо, мынакей министрликтин шашлык карап бериле деген мыйзамы артка кетип атат. Ошон үчүн мен ойлойм да, силер эмне үчүн келип атканда, кимдер келип атат, ушу палатага, комитетке келип аткан кишилерди карабайсыздар, Мария Насидовна. А бизге общественный зампредседательдер келип кире берсе болот экен да, анан кийин мен билбейм деп жооп бере берсе болот экен да. Анын бардыгы тең сиздерден болот атпайбы? Эмне үчүн келип атканда чакырылгандарды тактап карабайсыздар? Азыр өзү айтып атат, мен общественный зампредседательмин дейт. Ал жерде мен жакшы билемин, 3 замбы, 2 замбы даже ошондой замдар бар. Ал киши кетиптир. А башкалары келбейби? Общественный зам менен иштеп калып элек комитет. Общественный замдын жооп берип атканын угуп атасыздар. Билбейм мен деп, өкмөттүн өкүлү. Сиздерге общественный объединение, булар общественный деп айтылып калат. Коомдук уюм болуп калат. Булар эмгекчилердин укугун коргойт. Сиздер жакшы билесиздер. Эмгекчилердин укугун коргогондо ушул кишилер так ушул жерде мынакей Айбек Тураталиевич айтканда ушул жерге талашып, тартышып ушул мыйзамды ушул жерден айтып тура турган ушул кишилер. Анан кийин сиздер баягы коомдук уюмду дагы көзөмөлдөп атасыздар, биз жакшы билебиз. Өкмөткө баары бир, өкмөткө баш ийип, бир ушул жактан биз жанагы бюджетти карап атканда ушул жерден
эмгекчилердин ден соолугун чыңаганга деген канча деген акчалар ушул комитеттен каралып бөлүнүп атат. Туура айтамбы өкмөттүн өкүлү? Ошон үчүн силер общественный замдар менен иштешесиздерби? Мен дагы Айбек Тураталиевичтин сунушун колдойм. Бул мыйзам долбоорун күн тартибинен алып коюңуздар. Эмкиде чакырылгандар келсин. Бул айтыла турган көп маселелер бар. Ошон үчүн рахмат. Венера Калабековна, bir minut буквально, пожалуйста. Сүйлөй бериңиз. Мен башында айтпадым, по уважительным причинам он отсутствует. Командировка кетип калды. Эки орун басар да жок азыр Бишкекте. Командировкада бар. Эки орун басары жок болсо, сиз кое туруңуз. Менин сөзүмө сиз комментарий айтпаңыз. Мен сиз сурап жооп бердиңиз. Сиз эки замыда жок болсо, биз сунуш берип атабыз депутаттар. Же сунушту сиз бересизби? Буну күн тартибинен алып койгон сунушту бердик. Сиз жооп бербей деле койсоңуз. Жок, мен Турайымдан сурадым, 1 минут бергиле. Жооп бербей деле. Здесь бул мыйзам федерацияга же Минтрудка это бул мыйзам элге керек. Жооп бербей деле койсун. Гүлжан Закиновна, бул мыйзам элге керек. Анан от того, что здесь нет Кызаева, не принимать закон, я думаю, это совсем неправильно. Сиз общественное объединение катышкандыгы менен биз Причем здесь это, Гүлжан Закиновна, причем здесь общественное объединение? Бул законду кабыл алып бере албайбыз. Мен профсоюздун өкүлүмүн. Урматтуу мырза, сиз комитетте отурасыз, не на улице. Кичине не забывайте, пожалуйста, хорошо? Сиз депутаттар менен айтышайын деп келдиңиз беле? Депутаттар сунуш берет, сизге сунуш бербейсиз. Бул мыйзамды кайрадан иштетип чыгасыз. Тиешелүү председатель Федерации профсоюза болобу же заместитель болобу, заместительдер келсин, жок дегенде. Же председатель өзү келиш керек. Анда урматтуу депутаттар, Айбек Тураталиевич сунушун, Гүлкан Сакинованын сунушун добушка коем, добуш берип коюңуздар. Азыр меме кылайлы. Жок, сиз сунуш берип атасызбы? Уже бул маселени кайрадан карап чыгалы деп. Бул мыйзам долбоорду. Урматтуу Венера Калабековна, уруксатпы? Айбек Тураталиевич, кечиресиздер. Эми бул мыйзам, мен жана башында айтып кеттим го, бул абдан азыркы убакта керектүү мыйзам. Эгерде мүмкүн болсо, бүгүн эле карап берсеңиздер жакшы болот эле. Бул биринчи окуудан өтүп, азыр экинчи окууда да, эгерде мүмкүнчүлүк болсо. Венера Калабековна. Эки маселе. Кийинки маселе дагы профсоюздун катышуусу керек экен, анан кандай болуп калат? Азыр буну жылдырып койсок. Ошон үчүн добушка коеюн деп аткам да. Ким колдойт, ким колдобойт. Силер өзүңөр сунуш берип атасыңар, мен ошону айткарып атам. Мыйзам чегинде. Нурдолет Сатбекович, мисалы үчүн биз бул мыйзамды колдобойбуз деген жокпуз. Колдоп, бул керектүү мыйзам. Эми биз дагы өзү комитеттин ичине аброю, мына өзү жооп берип атат. Урматтуу аппарат, силерде күнөө болуп калды да, келе атканда, мисалы үчүн общественный зампредседательмен деп атпайбы? Эми ал киши иш сапары менен кетиптир, башкалар кетти. Ошон үчүн Айбек Тураталиевич, эч нерсе шашылыш жок. Эми ушунчалык сунуш берип калгандан кийин Венера Калабековна, сиз добушка коюп берсеңиз, мына биринчи күнү кайра катышуулар менен дагы талкуулап көп суроолор бар да. Ошолорду айтып туруп кайра кабыл алып беребиз. Мен мынакей жана башында бул жак менен берип атканда толук кандуу мыйзамдын мемесинде даяр эмес болгондуктан четке кагалы деп сунуш берген элем. Бирок азыр Айдай Септековдун айткандай кийинки маселе дагы алардын катышуусу менен экен да. Мен кайра ошол өзүм сунушумду четке кайрып аламын. Бирок мен мынакей Гүлкан Сакиновдун айткандай биздин комитеттин сиздерге дагы биз өткөндө эле сүйлөшпөдүк беле? Ким келет? Бизге толук кандуу келгенден кийин жооп бере турган келсин деп. Эми биз азыр бул Элзар Абдуллаевичти деп туруп
четке калып койсок мыйзам действительно аркага калып кетет экен. Бирок ошол эле мезгилде сунуш киргизет эле мындай мүчүлүштөрдөн арылыңыздар. Мен сунушумду алам четке. Анда урматтуу депутаттар, Айбек Тураталиевич өзүнүн сунушун алып койду. Гүлкан Сакиновнанын сунушун. Анда добушка коем, добуш берип коюңуздар. Ким макул? Гүлкан Сакиновна, сиздин сунушуңузду. Жок, күн тартибинен алып салуу боюнча. Жок, сиз ошо күн тартибинен алып салалы деп сунуш берип атасызбы? Мен добушка коюшум керекпи? Ким макул? Ким каршы? 3 каршы, 2 макул. Көпчүлүк. Көпчүлүк. Гүлкан Сакиновна, урматтуу Гүлкан Сакиновна. Экинчи талкууда азыркы мыйзам долбоору. Мен силерди колдоп бериңиздерди суранамын. Вот экинчи бул ушу үчүнчү маселе, төртүнчү маселе. Үчүнчү маселе болуп атпайбы? Венера Калбек. Дагы бир баягы биздин келет да. комитеттин дагы келишпестигинде болбой, бири-бирибизди колдоп туруп, ушул экөөнү биринчи күн алып кетип берсе, биз колдоп беребиз. Колдоп беребиз. Мынчалык айтылбаш керек эле. Стенограмма боюнча бизде айтылгандан кийин биз эми комитеттин аброюн ойлосоңуздар. Комитеттин аброюн эч нерсе кетпейт. өзү негизи ошо туура эле айтып атат да Гүлкан Сакиновна, Марина Комитеттин Сергеевна. аброюн. Азирет мырза, ушул жакты сиз абдан мындай жакшы карагыңыздарчы. Тиешелүү кишилер келсин, өкүлдөр. Туурабы? Зам председатель келиш керек, председатель жок болсо мейли. Эмне экөө тең командировкада жүрөбү? Эмне бир зам председатель калыш керекпи өзү негизи жумушта? Ушундай сөздөр болмок эмес да азырчы. Бекулбековна, азыр айтып кетти, иш сапарда жүрөт экен депчи, биз тактайбызбы негизичи? Урматтуу депутаттар, Гүлкан Сакиновнанын сунушун кайрадан добушка коем. Колдоп бергиле. Кимиз колдойсуңар? Четке калуу эмес, ушунда эмки жумага киргизип атабыз, туурабы? Эмки жумага жылдырып атабыз. Ушул маселе боюнча, ушул маселе боюнча. Бирок ошондо Марина Сергеевна, председатель профсоюза федерации өзү келсин, же заместитель келсин жок дегенде. Өзү келсе жакшы болмок да, суроолор көп болот. Өзү негизи. Марина Ашина, ошону эми комитет башталарда өзүңүздөр контролдоп койсоңуздар мындан кийинчи. Анан кийин келип эле жөн эле комитетке кирип кете бериш дагы болбойт да. Можно я тоже скажу, да, так как нас все-таки, оказывается, камера не снимает, но на самом деле то, что сейчас происходит, это вот действительно это уму непостижимо и стыд и срам, да, нам сидеть здесь, в комитете, и, ну вот реально, да, это некрасиво. Что вообще скажет общество, это первое. Очень сильно хочу, пожалуйста, вот я к вам обращаюсь, к комитету, Мария Насреддиновна, вот Асан Байке, Асан Мырза, Азирет Мырза, вот тоже к вам обращаюсь, да. Из-за того, что вы вот некомпетентно и вообще неответственно относитесь к своей работе, из-за этого страдает, как говорится, репутация депутатов. Сейчас в обществе это покажут, что это мы опять депутаты капризничаем и исполняем свою прихоть, и не хотим, и срываем опять-таки комитет. Пожалуйста, большая просьба, давайте относиться к работе как-то ответственно, более ответственнее и работать уже в конце концов. Анда урматтуу депутаттар, Гүлкан Сакиновнанын сунушун ошо да
ойноп атабыз да, честно говоря. биринчиде Азыр уже болду, все, давайте мындай прекратить ардемкени кайра биз үчөөбүз каршы болгонбуз Гүлкан Сакиновна. Сиздер экөөңөр макул болдуңар. Экинчи койду байыда көтөрбөдү. Урматтуу депутаттар, Гүлкан Сакиновнанын сунушун кайрадан добушка коем. Биз четке какпай биринчи күнгө жылдырып атабыз. Нурдөлө Сатыбекович, туура түшүнүңүз, макулбу? Биринчи күнү кайрадан карап чыгабыз ушул маселени. Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар, ким макул? Гүлкан Сакиновнанын сунушун. Ким каршы? Бир каршы. Сунуш өттү. Анда урматтуу депутаттар, 4-чү маселе. Бул маселе боюнча. Урматтуу депутаттар, 4-чү маселе. Сиздердин карооңуздарга жамааттык келишимдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору 2-окууда киргизилип жатат. Мыйзам долбоорун 2-окууга даярдоо депутаттардан жана мыйзам чыгаруу демилгесинин башка субъекттерине сунуштар жана сын пикирлер келип түшкөн эмес. Бул маселе боюнча социалдык чөйрөсүндө министрликтердин жана ведомстволук мекемелердин жетекчилери катышып отурушат. Баяндама үчүн сөз Нурдөлө Сатыбекович сизге. Рахмат, Венера Албековна. Урматтуу эл өкүлдөрү, сунушталган мыйзамдын долбоору ошол ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоодун алкагында иштелип чыккан. Долбоор менен колдонуудагы мыйзамдын нормалары эмгек кодексине ылайык келтирилип, бир катар редакциялык өзгөртүүлөр киргизилди. Атап айтканда, долбоор менен бардык текст боюнча кызматкерлердин өкүлдөрү деген сөздөр менен кызматкерлердин өкүлчүлүктүү органдары деген сөздөр менен алмаштырылды. Ошондой эле колдонуудагы мыйзамдын 6-беренеси эмгек кодексинин 41-беренесине ылайык келтирүү сунушталган. Башкача айтканда, эгер жааматтык келишимдин айрым жоболору боюнча кызыктар жактар 2 айдын ичинде бирдиктүү макулдашууга келбесе, пикир келишпестик протоколу менен жааматтык келишимге кол коюлушу керек. Ошол менен бирге 9-берене менен кызыктар жактар милдеттүү негизде жааматтык сүйлөшүүлөр жүргүзүп жана бир келишимге келүүсү керек деп белгиленген. Жааматтык келишимдин мазмуну боюнча 12-беренеге шилтемелөөчү ченемди конкреттештирүү максатында бул берененин 1-бөлүгүнүн 5-абзасында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында деген сөздөр эмгек акыны төлөөнү камсыз кылуу жөнүндө мыйзамдарда деген сөздөргө алмаштырылды. Ошондой эле жааматтык келишимде социалдык эмгектик жеңилдиктер жана кепилдиктер дем алыш жана майрам күндөрүндө иштөөсү деген сөздөр менен толукталды. Ошондой эле 13-берене болсо уюмдун менчигинин формасы өзгөргөн учурда жааматтык келишим менчик укугу өткөндөн күнүнө тартып 3 айдын ичинде күчүндө болот деген сөздөр менен толукталды. Ошондой эле 16-беренеге дагы жааматтык келишимдин жоболорун бузгандыгы, анын ичинде милдеттемелерди аткарбагандыгы үчүн жааматтык келишимдин жактарынын жоопкерчилиги жөнүндө конкреттүү ченем каралган. Урматтуу эл өкүлдөрү, долбоорго коомдук талкуу учурунда сын пикирлер жана сунуштар болгон жок. Сунушталган мыйзам долбоору кызматкерлердин укугун колдоого багытталган жана анын нормаларын ишке ашырууга республикалык бюджеттен акча каражаты керек болбойт. Долбоорду колдоп берүүңүздөрдү суранам. Чоң рахмат. Рахмат, Нурдөлө Садыбекович. Урматтуу депутаттар, кимде суроолор бар?
Суроолор барбы, жокпу? Суроолор жок болсо, анда урматтуу депутаттар, комитеттин коротундусун окуп коеюн. Жамааттык келишимдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине экинчи окууда кабыл алуусу сунушталсын. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун колдоп бериңиздерди суранамын. Доошко коем, ким макул? Баары макул, каршы жок. Бешинчи маселе, урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жана республикасынын айрым мыйзам актыларына күчүн жоготуу деп таануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору, аталган мыйзам долбоорун демилгечиси Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети баяндамачы эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдулет Сатыбекович Базарбаев, сизде. Сөз сизде. Рахмат, урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу эл өкүлдөрү. Бул сунушталган мыйзамды